Бүгүндөн баштап переговорлор жөнүндө өтөбүз. Переговорлорду ийгиликтүү өткөрүүнүн сырларын үйрөнөбүз. Бул секреттерди билип алсак, ишенимдүү сүйлөп калабыз. Продажа көбөйөт, эффективдүүлүк өсөт, карьерабыз өсөт. Переговор кылуунун түрлөрү: face of face, бетме-бет переговор кылуу. Бетме-бет переговор жүргүзүүдө кезигүүгө даярдануу маанилүү. Даярданууга эмнелер кирет? Кезиге турган адамың жөнүндө заранее билишиң керек. Башкы маалыматтарды алабыз. Эгер компания болсо, ал компания жөнүндө билебиз, миссиясын, планын, эмнеге кызыгарын. Маалыматтарды интернеттен карап таба алсак болот. Ал адамдын жетишкендиктерин, максаты жөнүндө маалыматтарды алабыз. Экинчиден, наглядный материал даярдаш керек. Буклет, презентация, слайд-шоу, форкаст цифраларды. Өзүнүн наглядный примери жок, даярданбай барган адамды жумушка кабыл албайт. Инвестиция үчүн форкаст, наглядный материалдар, даярдык сөзсүз түрдө болуш керек. Форкаст оптимистичный жана пессимистичный болот. Башкача айтканда, бардыгы жөнүндө информация болуш керек. Манжаларың менен санап түшүндүргөнгө аракет кылба. Ооба деген жоопту алыш үчүн жакшылап даярдануу керек. Үчүнчүдөн, кезигишүүнү ыңгайлуу жерге назначить этүү керек. Эч ким алаксытпаган жер болуш керек. Башкача айтканда, эрте эле барып карап, сапаттуу кезигүүнү өткөрсө болорун байкаш керек. Ресторанга чакырыңыз жана айтыңыз: "Мен сизди чакырам. Мен өзүмдүн счетуман" деп. Комфортный жай алыңыз. Желательно анын офисине же үйүнө жакын жердеги ресторан болгону жакшы. Ага удобный болуш керек. Шумный жер болбойт. Ушуга даярдануу негизи ийгиликке жетүүнүн 30% гарантия берет экен да. Даярданбай барган бул отказдын причинасы болуп калат. Экинчи, внешняя презентабельность. Кезигишүүгө даярдангандан кийинки маанилүүсү биздин өзүбүздүн сырткы көрүнүшүбүз, жагымдуулугубуз болуп эсептелет. Адамга биз эки башка впечатление калтыра албайбыз. Кезигишүүгө биринчи жолу баратканда, экинчи жолу впечатление калтыра албайбыз. Ошон үчүн жакшылап даярдануу керек. Биринчи, кийим жарашыктуу, ыңгайлуу болуш керек. Эгер кийим жарашпаса, обратный эффект болот. Ыңгайлуу болбосо, ал сенин кыймыл аракетиңе да таасир берет. Кандай сүйлөгөнүңө, кандай карап, кандай өзүңдү алып жүргөнүңө таасир берет. Эгер кандай кийиништи билбесең, вкус жок болсо, стилист жалдап алган эле жакшы. Биз өзүбүзгө жакшы кийим алганыбыз дагы инвестиция болуп эсептелет. Кийим жарашыктуу, ыңгайлуу, сапаттуу болуп, биздин артыкчылыгыбызды, достоинствобузду подчеркивать этип турушу керек. Эгерде туура келбеген кийим кийип алып келсеңиз, анда сиз 50% уттурдуңуз баштай электе. Экинчиден, прическабыз жарашыктуу болуш керек, опрятный болуш керек. Үчүнчүдөн, запах. Эгер шикарный кийинип алып келип, бирок неприятный запах болсо, анда ал баарын талкалайт. Ушуга аябай чоң көңүл бурушубуз керек. Гигиена душка. Душка сапаттуу гелдерди колдонуу керек. Кийим, чач таза болуш керек. Эгер парфюм колдонсоңуз, аны кийимге сеппеңиз, денеге себиңиз. Парфюмду минимально аз эле колдонуу керек. Тишти тазалап алып келүү керек. Төртүнчү, колубуз, тырмагыбыз ухоженный болуш керек. Бешинчи, аксессуарлар. Саат, барсетка, сумкалар качественный болуш керек. Үчүнчү условие. Уверенность, харизма, невербальный язык тела. Биринчиден, взгляд открытый, прямой болуш керек. Экинчиден, осанка түз болуш керек, бүкүрөйбөй. Үчүнчүдөн, жылмайып жүрүү керек, серьезный, строгий болбош керек. Төртүнчүдөн, так сүйлөш керек, мамилет этпей, же өтө эле тараторить этпөө керек. Академия спикеров сыяктуу курстарга катышып окуп алуу керек. Төртүнчү условие. Чит-чат, small talk дейт, разговор о мелочах. Переговордо дароо эле серьезный сүйлөгөнгө өтпөш керек. А дегенде мелочный сүйлөгөнгө момент болуш керек. Мисалы, кубокторду көрүп калдыңыз. Сиз соревнованияга катыштыңыз беле? Вау, куттуктайм, жеңишиңиз менен деп. Жоксо, сиздин сүйлөгөнүңүздү телевизордон көрдүм, мага аябай жаккан деген сыяктуу анын заслугасын белгилеп, чын жүрөктөн комплимент айтуу керек. Юмор менен сүйлөгөндү үйрөнүү керек. Төртүнчү условиясы завоевать расположение дейт.
Өзүңүздүн жетишкендиктериңизди, эмнеге жеткениңизди бир аз айтып берүү керек. Эмне үчүн ЗПГ дейт, завоевать право говорить. Көпкө чейин айтуунун кереги жок, өзүң жөнүндө маанилүү маалыматтан бир аз айтып берүү керек. Эмнеге ушул иш менен алектенип атканыңызды, эмне үчүн бул адамга келгениңизди, бул компанияга эмнеге келгениңизди кыскача айтып бериңиз. Эгер адамдар сиз жөнүндө билбесе, алар оңой эле отказ кылып коюшат. Эгер өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, плюс собеседник сизге суроо берсе, сиз анда переговордон да деген макулдукту алууга шанс пайда болот. Өзүңүз жөнүндө кыскача айтып бердиңиз. Аны өзүңүзгө расположить эттиңиз. Ал адам сиз жөнүндө билет. Эми андан кийин предложение кылуу, сунуш кылуу. Эмне алгыңыз келет? Бул адамга эмне сунуш кыласыз? Предложениянын этаптары: биринчи, конкретный доходчивый подача болуш керек. Керексиз эле башка сөздөрдү сүйлөй бербеш керек. Табыш мактатпай, өтө эле акылдуу, адабий сүйлөбөш керек. Оор терминдерди колдонбош керек. Окубаш керек анын маңдайына отуруп алып. Конкреттүү, түшүнүктүү, так айтуу керек. Эгер адам көп суроо берсе, демек ага жакшы түшүндүрүп бере алган жоксуз. Клиенттин макулдугун алыш үчүн тренировка кылыш керек. Аялыңа, күйөөңө, сотрудниктериңе, досторуңа айтып бер. Эгер адамдарга түшүнүксүз болуп аткан болсо, демек дагы даярданыш керек. Такылдап, тарсылдап, түшүнүктүү сүйлөгөндү билиш үчүн тренировка сөзсүз керек. Андан кийинки демонстрация, презентация, буклеттер жана башкалар. Адамдар көргөндө жакшы түшүнүшөт, а кээ бирлер укканда, айтып бергенде жакшы түшүнүшөт. Көрүп түшүнгөндөр булар визуалдар, укканда түшүнгөндөр булар аудиалдар, кармалап көргөндө жактыргандар булар кинестетиктер. Встречага даярданганда ушул бардык категориядагы адамдарга даяр болушубуз керек. Башкача айтканда, көргөзүп берип, айтып берип жана кармалап көргөнгө мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Товарларды, пакеттерди жана башка. Үчүнчүдөн, клиенттерге кандай пайда болоорун түшүндүрүшүбүз керек. Артыкчылыктарды көргөзөбүз. Эмне үчүн бул пайдалуу, эмне үчүн ушуну алыш керек, эмне үчүн ушуну колдонуу керек түшүндүрөбүз. Баарын чөткө киргизип айтып түшүндүрөбүз. Андан кийин эмне үчүн сиз кызыктар болуп атканыңызды түз эле айтыш керек. Кээ бир адамдар вакуумда окула сүйлөп, өзүнө конкретно эмне керек экенин айтпайт. Сиз антпеңиз. Сиз адамга түз эле айтуу менен өзүңүздүн прямой, конкретный экениңизди көргөзөсүз. Клиенттин эле кызыкчылыгын ойлобой, өзүңүздүн дагы кызыкчылыгыңызды ойлоп атканыңызды билдиресиз. Ошону менен сиз түз жүргөн, ачык айкын адам экениңизди көргөзөсүз. Аларга дагы пайда, өзүңүзгө да пайда экен. Win-win, выиграл. Ал дагы утат, сиз дагы утасыз. Андан кийинки этап бул call to action, призыв к действию. Аны сатып алганга, же болбосо биздин услугабызды алганга биз мына уже призыв кылабыз. 6. Встречанын жыйынтыгын чыгаруу, дедлайнды назначить этебиз, башкача айтканда срокту. Буга жоопкерчиликтүү адамды назначить этебиз. Антпесе кылган сунушубуздун мааниси жок болуп калат. Анткени азыркы убакта маалымат абдан көп. Бат эле унутуп коюшу мүмкүн. Ana 7. Коштошуу. Эгер ушул принциптерди колдонсок, переговорубуздун ийгиликтүүлүгү 70-80% өсөт.